Кутман күнүңүздөр менен ардактуу достор. Адам тамаксыз 40 күн, суусуз 3 күн, жана үмүтсүз 1 мүнөт гана жашай алат дешет. Жана адам ушул мүнөттү дагы бир нерсесиз. Жеке баалуулугун сезбей, өзүн өзү сыйлоо сезими жокта жашай албайт деп ишенем. Балалыгыбызды эстесек, көпчүлүк кичинекей балдар "Апа, сиз мени сүйөсүзбү?" деген суроону көп беришет. Жана терс жооп алуу өлүм менен барабар. Баарыбыз өзүбүздү өзгөчө, сүйүктүү, пайдалуу жана маанилүү сезгибиз келет. Бул сезим Кудай тарабынан берилген. Бирок ошол эле учурда көпчүлүк өзүн төмөн баалоо менен жабыркашат. Жашоонун айрым чөйрөлөрү өзүн төмөн сезүү менен оорлошот. Мисалы, Айбек аттуу бүтүрүүчү колледжге тапшырып окугусу келбейт. Анткени мектепте мугалимдердин бири аны акылсыз деп айткан. Ата энеси дагы "Сен жалкоосуң, жана эч нерсеге жарабайсың" деп кайталоодан тажашкан эмес. Алина абдан сүйкүмдүү жана татынакай кыз. Ал сонун ырдайт жана достору менен жакшы мамиледе болууну билет. Бирок кимдир бирөө анын ички дүйнөсүнө көз чаптырса, анда ал өзүн өзү ишенимсиз сезип, кемчиликтерин сезип, кандай азап чегип жатканын көрөт. Алардын үй бүлөсүн атасы таштап кеткендигине байланыштуу кыз эч кимге, ал тургай энесине да керек эместей сезет. Аман өзүнө ишенимдүү көрүнөт. Ал группадагы эң мыкты студенттердин бири, футбол командасынын мыкты оюнчусу. Ага карабастан ал күндөлүгүнө "Мен өзүмдү үндүктөй сезем. Мен коркуп жатам. Башкалар мен жөнүндө эмне деп ойлошот? Мен өзүмдү жактырбайм. Мен өзүмдү керексиз сезем. Бардыгы менден жүзүн буруп кетишинен корком" деп жазган. Белгилүү актриса Мерлин Монро 50-жылдардагы телекөрүүчүлөрдүн көмүрү, эң популярдуу актриса наамын алган. Голливуд жылдызы өтө эле ишенимсиз адам болгон. Ал өзүн сүйүүгө аракет кылды. Бирок анын романтикалары жана никелери эч бир жакшы тыянак менен аяктаган жок. Ал бир нече жолу өз жанын кыюуга аракет кылган. Уктатуучу таблеткалар, антидепрессанттар, ичимдик, баңги-заттар актрисанын жашоосун башкарып келген. Психикалык оорулар жашоосунан байкалып турган. Баарыбыз текебер жана көз карандысыз көрүнгөнүбүз менен чындыгында ичибиздин тереңинде өзүбүздү уялчаак жана ишенимсиз сезебиз. Биздин оюбуз боюнча кыйналып жаткан нерсебизди бардык эле көрүп турат. Жүзүбүздө жазылган сыяктуу. Биз мунун баарын агрессивдүү жүрүм-турумдун, модалуу кийимдердин же тышкы жетишкендиктердин артында жашырууга аракет кылабыз. Бирок жан дүйнөбүздүн тереңинде өзүбүздү бир нерсеге татыктуу сезе албайбыз. Башкаларга баркыбызды далилдеп, башка адамдардын сыйына ээ болуш керек деп ойлойбуз. Өзүн төмөн баалоодон жапа чегип, кээ бирлери ийгиликке жетүүгө аракет кылып, жан дүйнөсүндөгү жараларын айыктырышат. Башкалар болсо колун шилтеп спирт ичимдиктери же баңги-зат менен чууп кетишет. Тилекке каршы, көптөгөн адамдар Кудайдын бейнеси боюнча жаратылганын жана бардык адамдарда бирдей укук. Кандай болсо, ошол бойдон сүйүүгө татыктуу экенин сезе билишпейт. Демек бүгүн өзүн өзү сыйлоо деген эмне? Өзүбүздү баалоону кандай критерийлер менен түзөбүз? Комплекстерден кантип арылууга болот? Кудай мага кандай мамиле кылат деген суроолордун тегерегинде ой жүгүртөбүз. Бирок алгач түшүнүктөрдү аныктап алалы. Кадыр барк. Бул жогорку адеп ахлактык сапаттардын айкылышы. Ошондой эле адамдагы ушул сапаттарды урматтоо деп ал жөнүндө айта кетели. Өзүн өзүн баалоо. Бул өзүңүзгө, күчтүү жана алсыз жактарыңызга баа берүү, пайдалуу болгонуңуз. Бул белгилүү бир максатка жарактуу боло алганыңыз. Өзүңүздү кабыл алуу. Бул ким экениңизди билип, аны менен элдешүү. Ошондой эле карама каршы түшүнүктөрдүн аттарын атап көрөлү. Кемчилик бул жетишпегендик, кандайдыр бир чөйрөдө жараксыздык, өзүн керексиз сезүү. Бул бир нерсеге ылайыксыз болуу. Жаштар арасында жүргүзүлгөн сурамжылоодо 40 жаш кыз-жигиттердин арасынан өзүңүздү төмөн сезесизби деген суроого 19-у ооба деген. Жана жашоонун кайсы бир тармагында сизде комплекстер барбы деген суроого 40тын 28-и ооба деген. Кымбаттуу угармандар, келгиле, бул көрүнүштүн себептерин түшүнүүгө аракет кылалы. Турмуш көрсөткөндөй, эң биринчиси үй бүлөдөгү тарбия. Мына, дүйнөгө кичинекей адам келди. Ал өзүнүн ким экендигин билгиси келет. Анын өзүн өзү сыйлоо баракчасында ата-энеси биринчилерден болуп айрым эскертүүлөрдү калтырышат. Тилекке каршы, бала көбүнчө сүйүү сөздөрдүн ордуна "Сен жалкоо адамсың, сен акылсызсың" деген сөздөрдү укса, өзүнүн ишенч чектигинен жана анча-мынча турмуштук тажрыйбасынан улам, ал албетте мындай жыйынтыкка келет. Мен анча баалуу эмесмин. Же балким мен эч нерсеге арзыбайм. Балким кийинчерээк. Бир аз убакыт өткөндөн кийин бала өзүн өзүн сыйлоо сезиминин сазынан чыгат. Бирок бул үчүн канча күч аракет жумшаш керек? Экинчиден, айлана чөйрө өзүн өзү баалоону калыптандырууда маанилүү ролду ойнойт. Тилекке каршы, мектеп көпчүлүк учурда өзүн өзү баалоонун өсүшүнө шарт түзбөйт. Тескерисинче, мугалимдер мактоо жана колдоо сөздөрүнүн ордуна кемсинткен сөздөрдү колдонгон учурлар кездешет. Айрыкча артта калган окуучуларга карата. Балдар да артта калышпайт. Бири-бирине жаракат келтиришет. Кээде өмүр бою айыпкыз кылып коюшат. Үчүнчүдөн, айыптоо жана сындоо адамдын өзүнө туура баа берүүсүнөн да ажыратат.
Эсиңизде болсо, сизди айыпташканда жаныңыз кандай чөккөн? Эч нерсе кылгыңыз келген эмес, эч кимди көргүңүз келген эмес жана башка ушул сыяктуу. Биздин коомдо жардамдын жана колдоонун жетишсиздиги абдан чоң. Бирок ушак айыңдар, жала жабуу, сындоо жана айыптоолор абдан көп. Мындан тышкары себептердин катарында басынтуу, зордук-зомбулук, ишенбөөчүлүк, камкордуктун жоктугу, дем күч бербөө, керектүү билимдин жетишсиздиги, ашыкча талаптарды кошууга болот. Бирок балким анын негизги себеби биздин күнөөкөр табиятыбызда жашырылгандыр. Адам ата менен ого эне күнөө жасаганда өздөрүн төмөн сезип, Кудайдан жашынып калышкан. Күнөөгө чейин алардын ички дүйнөсүнүн тынчтыгын эч нерсе бузган эмес. Бирок кийинчерээк алар Кудайдын буйругун аткарбай койгондо дароо эле өздөрүн төмөн сезишти. Алар өздөрүн Кудайдын алдында болууга татыксыз сезип, жашынып калышты. Бул жашоодо кандай гана адеп ахлактык бийиктиктерди багындырбайлы, биз ар дайым көздөгөн максатыбызга жетпей жаткандыгыбызды сезебиз. Өзүбүздү толук баалап, чыныгы кадыр-баркка Кудай менен элдишкенде гана ээ боло алабыз. Жана акыркы нерсе, шайтан өзүбүз жөнүндө жаман ойдо болушубузга ал абдан кызыктар. Эгер өзүбүздү төмөн бааласак, анда биз өзүбүздөн баш тартабыз жана пассивдүүлүк капалуу маанай ээлейт. Мындай маанайда амал көө үчүн адамды депрессияга, аракка, баңгизатка, оорулукка түртүү жеңилирээк. Келгиле, өзүбүздү төмөн сезүү сезими кээде кандай кайгылуу кесепеттерге алып келерин карап көрөлү. Демек, тарбиянын же айлана чөйрөнүн натыйжасында бала өзү жөнүндө жаман ойдо болот. Ал өзүнүн жыгылып баратканын сезет. Мен ийгиликсиз адаммын деген ойго баш байлайт. Эмне үчүн жакшы окушум керек? Же өзүмдү жакшы алып жүрүшүм керек? Баары бир мени жаман деп ойлошот да деп ал ойлойт. Бул ошондой. Бирок өз кадыр баркыңды сезбей жашай албайсың. Кандайдыр бир жол менен өзүңдү көрсөтүшүң керек. Ошондо мени менен эсептешип, баалап калышат дейт. Эгерде бала спортту, технологияны, бир сөз менен айтканда, пайдалуу нерсени тандаса, бул абдан жакшы болот. Бирок көпчүлүк өздөрүнүн кадыр баркын далилдөө үчүн ичип, баңгизат колдонуп, уурдап башташат. Туура эмес багытка сарпталган энергия өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулуктун санын көбөйтөт. Бала кезинде калыптанган туура эмес сезим, өзү жөнүндө ою адамдын жөндөмүн өркүндөтүүгө, бир нерсеге жетем деген ишенүүгө жол бербейт. Дил үйрөнүү, билим алуу, жакшы адистикке ээ болуу жана ушул сыяктуулар. Кымбаттуу жаш угармандар, өзүбүздү төмөн баалоо биздин өмүрлүк жар тандообузга да таасир этет. Андан кийин үй-бүлөдө кыйынчылыктар, мамилени жакшыртууга аракет кылып, сактап калуунун ордуна адам өзүнө чекит коет. Караңыздарчы, кандай туңгуюк чөйрө. Пассивдүүлүк жана демилгелүүлүктүн жоктугу, өзүн туура көрсөтө албоо, жалгыздык, көйгөйлөрүңүздү бирөөгө ачуудан коркуу, жашоодогу нааразычылык, өз максатына жетпей калуу. Мунун бардыгы өзүн төмөн баалоонун натыйжасы. Ар бир аздыр-көптүр татаал шайман сөзсүз түрдө колдонмо нускамасы менен сатылат. Муздаткычты, телевизорду, радиону, электр чайнегин чыгарган завод шайманды узак убакытка чейин жана ишенимдүү иштеши үчүн аны кандайча колдонуу керектиги боюнча кеңеш берет. Ал эми адам болсо, ааламдагы эң татаал шайман эмеспи? Бирок кандайдыр бир себептерден улам акыл эстин тескерисинче биз жараткандын буйругун четке кагып, өзүбүзгө жана бири-бирибизге карата туура эмес иш кылабыз. Натыйжада каймана мааниде айтканда Абийир уясындагы эскертүү тутуму күйүп кетти. Руханий ден соолуктун татаал системасы иштебей калат. Негизги реактор жүрөк ачуулануу жана көрө албастык, текебердик жана таза эмес ниет менен ууланган отун менен толтурулган. Философия жана психотерапия чеберлеринин жардамы менен адеп ахлактык баалуулуктардын күйүп кеткен тутумдарын өзгөртүүгө аракет кылып жатабыз. Анан мага жаккан нерсе адеп ахлактык мүнөзгө ээ деген жыйынтыкка келдик. Биз сыйкырчылыкка жана көз ачыктарга ишенип, руханий тешиктерди жамоого аракет кылабыз. Же жалган кудайларды ээрчип кетебиз. Келгиле угармандар, эстүү бололу. Кудай бизге колдонмону, ыйык китепти берген. Анын осуяттарын сактоо менен комплекстүү адам тутуму үзгүлтүксүз иштей алат. Ал эми өзүн сыйлоо же кадыр баркыбызды сезе билүү темабызда ыйык китепке кайрылалы. Биринчиден, ыйык жазуу бизди өзүбүздү басынтууга үйрөтпөйт. Ыйык рух болсо, бизге өзүбүз жөнүндө туура ой жүгүртүү боюнча кеңеш берет. Мага көрсөтүлгөн ырайымдын негизинде ар бириңерге айтамын. Өзүңөр жөнүндө керектүүдөн артык ойлобогула. Тескерисинче, Кудай ар бириңерге бөлүп берген ишенимиңерге жараша туура ой жүгүрткүлө. Өз ара бир ойдо болгула. Өзүңөр жөнүндө жогору ойлобогула. Тескерисинче, момундардын жолун жолдогула. Өзүңөрдү акылдуу эсептебегиле. Элчи Павыл жаш Титке жакшы иштерди кылып, баардык нерседе өзүң үлгүлүү бол. Окутууда тууралыкты, олуттуулукту көрсөт дейт. Өзүңүз жөнүндө жогору ойлобоңуз деген кеңеш
биздин өзүбүздү баалоону төмөндөтпөйт. Тескерисинче, биз өзүбүздү жогорку деңгээлде, Кудайдын жаратуусу деп ойлошубуз керек. Бирок башка адамдарга өзүбүздү салыштырып алып, текебердик менен эмес. Сиз реалдуу адам болушуңуз керек. Кудай кандай көрүп турса, ошондон кем эмес ойлоо маанилүү. Биз күнөөкөр экенибизди билебиз. Бирок күнөө бизге Кудайдын бейнесинде жаратылганыбызды эстеп жүрүүгө тоскоол болбойт. Кудай мага кандай карайт? Бул суроо көпчүлүктү тынчсыздандырат. Жылдыздуу асманды карап, мейкиндиктин чексиздиги жөнүндө ойлонгондо, же биз деңиздин жанында турганыбызда, анын чоңдугун, кеңдигин көрүп алып, адам баласы салыштырмалуу өтө кичинекей экенин сезебиз. Анан ушунун баардыгын жараткан Кудай мага кичинекей адамга карата көз карашы кандай экен деген ой келет. Дөөт падыша дагы ушул суроону берип, мындай деп жазган: Мен сенин колуң жасаган асманды, өзүң коюп койгон ай менен жылдыздарды карап туруп, сени унутпагыдай адам ким? Өзүң келип тургудай адам баласы ким деп ойлойм. Адамды Кудай алдында эмне баалуу кылаарын биз ыйык китептен билебиз. Ал үчүн биздин маанилүүлүгүбүз анын бизге болгон сүйүүсүнө негизделген. Ал бизди сүйөт. Анын сүйүүсүн таанып билгенибизде адам баласынын баркын түшүнө баштайбыз. Ыйык китепте ар бирибиздин баалуулугубузга өзгөчө басым жасалат. Кудай ар бирибизди ушунчалык жогору баалайт. Ошондуктан ал өзүнүн уулун бир адамга болсо да өлүм үчүн жибермек. Кудай алдында ар бир адамдын өзгөчө баалуулугу бар. Эгерде коомдо инсандын баалуулугун түшүнсөк, биздин коом бири-бирибизге болгон мамилебиз, өзүбүзгө болгон мамилебиз өзгөрмөк. Кудайдын баардык нерсени камтыган сүйүүсү ар бир адамды маанилүү кылат. Ал эми уктуруубуздун башында айтып кеткен жаштар арасындагы сурамжылоодо мындай суроо дагы бар болчу. Машаякка келгенден кийин сиздин өзүңүзгө карата мамилеңиз өзгөрдүбү? 40 жаш кыз жигиттин 35-и ооба деп жооп беришкен. Кымбаттуу достор, ушул жаштардын жоопторуна ишениңиздер. Комплекстерден арылууга жана өзүн өзү туура баалоого акысыз жардам бере турган Кудайга кайрылыңыз. Бир жазуучу Ыйса Машаякка ишенүү жана Кудайдын мага болгон сүйүүсүн түшүнүү менен гана мен өзүмдү баалай билүү сезимине ээ болдум деген. Дени сак өзүн өзү сыйлоо сезими бар адамдар Кудай аларды жакшы көрөрүн билип, өзүлөрүнө туура мамиле кылышат. Өзүн өзү сыйлоо сезими мындай: Мени жакшы көрүшөт, баалашат, мени Кудай жараткан. Ооба, мен күнөөкөрмүн, бирок Кудай мени кун төлөп куткарып алды. Ал менин күнөөлөрүмдү кечирди. Эми мен ал мени көргүсү келген инсанга айландым деп жазган. Өзүнүн баасын туура сезген адамдар өз баркын билишет. Алар өзүлөрүн керек деп эсептешет. Алардын жашоосу менен бул дүйнө жакшырат. Өзүн туура баалаган адам башка адамдар менен баарлаша билет жана башкаларды баалоону билет. Андай адам башкалардагы үмүттү, кубанычты жана ишенимди өөрчүтөт. Жана тескерисинче, өзүн туура эмес баалаган адам башка бирөөнүн оюнун кулу. Кудай биздин өзүбүздү өзүбүз баалашыбызды каалайт. Муну анын сөзү үйрөтөт. Өзүн баалоо сезими дайыма азыктанууну талап кылат. Бул колдонулгандан кийинки калтыра турган дары эмес. Бул күн сайын колдонула турган нан. Эгер сиз бул сезимди тышкы булактан алсаңыз, анда ал кыска мөөнөткө созулат. Эгерде биз өзүбүздүн кадыр баркыбызды адамдардын биз жөнүндө болгон оюна, жумушка, эмгек акыга негиздесек, баардыгы убактылуу нерсе. Жеткилең булак бул Кудай. Ал ар дайым биздин кадыр баркыбызды сактайт. Жыгылганда бизди бекемдейт жана керек экенибизди, бизди бааларын сезирет. Жада калса жыгылуу мезгилинде да ал бизди керексиз жана пайдасыз деп айтпайт. Мындай ойлор амал көйдөн гана келет. Тескерисинче, ал биздин муктаждыгыбызды канааттандырат. Бул көйгөйдүн дагы бир тарабы жөнүндө уктуруубузду аяктап жатып айта кетсек, комплекстер менен кантип күрөшүүгө болот? Бир нече практикалык кеңештер бар. Биринчиден, Кудай сизди кандай болсоңуз ошондой кабыл алат деп жүрөгүңүз менен түшүнүңүз. Күч аракетти күчтүү жактарга колдонуп, алсыздыктардын үстүнөн иштеңиз. Кудай сизди кандай болсоңуз ошол бойдон сүйөөрүн эч качан унутпаңыз. Кымбаттуу достор, ушинтип биздин жаштарга арналган уктуруубуз аягына келип жетти. Кайрадан кийинки аптада амандашканча бар болуңуздар. Саламатта калыңыздар.